Bişkek'te saat 7. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо таңкы бурулуш. Студияда Чыңгыз Рыскелдиев жана Талайгүл Чабдарова. Кутман таңыңыздар менен урматтуу радио угармандар. Кыргызстандын аймагында жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн биз кызматыбызды баштадык жана программабыздын башында болу жаңылыктардын топтому менен тааныштырып алалы. Анда жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн биздин студияга кесиптешибиз Бакыт Тапаев келди. Бакыт, саламатсыңбы? Kutman tağızlar menen. Улуттараралык кастыкты козуткан маанидеги материалдарды даярдагандар жана тараткандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, президенттик шайлоого карата үгүт өнөктүгү башталганына байланыштуу WhatsApp жана башка социалдык тармактарда чагымчыл материалдарды тараткан фактылар орун алууда. Буга байланыштуу Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүктөрү менен бирге чагымчыл материалдарды тараткандарды аныктоо боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Мындай материалдарды тараткандар Жазык кодексинин 313 беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Жетим тоо темир кенин мамлекет өзү иштетет. Бул тууралуу маалымат жыйында Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Жыргалбек Исагымбаев билдирди. Анын белгилешинче, жетим тоо темирдин камтылышы боюнча дүйнөдө экинчи орунда турат. 2010 жылдагы эсептөөлөргө караганда жетим тоо 3 миллиард 344 тонна темир бар. Кенди иштетүүдө 21 кылымдын заманбап техникалары колдонулат. Жогорку окуу жайларынын 70 мыкты студенти президенттик стипендияга татыктуу болду. Бул багыттагы буйрукка Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Талант Мамытов кол койду. Мыкты окуган студенттерди сыйлоо үчүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу билим берүү фондунан 3 миллион 500 миң сом бөлүнгөн. Студенттердин ар бирине 50 миң сомдон берилет. Күндүзгү билим берүү формасындагы жогорку окуу жайлардын мыкты студенттеринин, курсанттардын тизмеси билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен түзүлгөн жана билим берүү боюнча комиссия тарабынан жактырылган президенттик стипендия алууга сунушталган талапкерлердин документтерин кароо боюнча жумушчу топ тарабынан бекитилген. Мектеп окуучуларынын кышкы каникулдары 30 декабрда башталат. Билим берүү министрлигинин маалыматында каникул 2021 жылдын 12 январына чейин созулат. Өлкө аймагында 1000ден ашык мектепте билим берүү салттуу форматта өтүп жатат. Окуучулардын саны көп болгон мектептерде окутуу дале аралыктан жүргүзүлүүдө. Аларга Бишкектин билим берүү мекемелери да кирет. Айрым аймактарда окуучулар салттуу режимде билим алууда. Коронавирус жайылган учурда өлкөгө келген жардамдардын бөлүштүрүлүшүн иликтөө боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева билдирди. Анын айтуусунда 30 кишиден турган комиссия 10 күн иштейт. Кыргызстанда коронавирус жана пневмониядан дарыланып жаткан бейтаптардын 89 өтө оор абалда жаткандыгын республикалык ыкчам штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, дагы 477 бейтаптын абалы оор деп бааланууда. Пандемия башталгандан бери 78.415 адам коронавирус жуктурган. Алардын 71.656 бейтап айыгып чыкса, 1321 каза болду. Польша бийлиги 28 декабрдан тарта өлкөдө жалпы улуттук карантин киргизүүнү шешти. Мындай чаралар 17 январга чейин күчүндө болот. Мейманканалардын иштөөсүнө тыюу салынат. Тамак аш, тиричилик жана дарыканалардан тышкары лыжа тебүүчү жолдор жана учурда иштеп жаткан дүкөндөр жабылат. Мындан тышкары жарандардын үйүнөн себепсиз чыгуусуна тыюу салынат. Жаңы жыл түнү саат 19:00дөн таңкы 6га чейин көчөдө жүрүүгө болбойт. Карантин ошондой эле Болгарияда дагы 2021 жылдын 31 январына чейин узартылган. Өлкөдөгү бардык кафелер, ресторандар, соода борборлору, түнкү клубтар жана спорт залдары жабылып, 4-класстан жогорку балдар аралыктан гана билим алышат. Бирок Болгариядагы тоо лыжа базалары иштей берет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европадагы кеңсеси маска кийүүнү коомдук жайларга гана эмес, үй-бүлөлүк майрамдарда, көчөдөгү жолугушууларда дагы кийүүгө кеңеш берүүдө. Айрым өлкөлөрдө дагы деле эпидемиологиялык абал курч болуп турат. Улуу Британиянын ооруканаларында орундар жетишсиз, дарыгерлер бейтаптарды тез жардам машинасына дарылоого аргасыз болууда. Жакында эле Лондондо коронавирустун жаңы мутациясы пайда болгону жарыяланды. Ал мурункулардына караганда тезирээк өтүшүп кетүүгө жөндөмдүү дешет адистер.
19-20 декабрь күндөрү Бишкектеги Фрунзе жана Глобус соода борборлорунда жаңы жылдык жарманка өтөт. Эске салса, кечээ Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркында жаңы жылдык жарманка ачылды. Ал 20, 22, 28 декабрда дагы уюштурулат. Жарманка Ала Тоо кинотеатрынын жана Курманжан Датка эстелигинин жанында да өтүүдө. Валюталар курсу менен тааныштырсаңыздар, 1 Америка доллары 83 сом 14 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 13 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин бүгүнкү күнгөргөн маалыматы менен тааныштыра кетсек, бүгүн 18 декабрда Чүй жана Ысык көл областарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, Таласта 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында 1-6 градус жылуу болсо, Нарында 4-9 градус суук. Ал эми бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 0-2 градус жогору. Жети саат 5 мүнөт таңкы бурулуш программасын алдыга карай улантабыз. Биз кесиптешибиз Бакыт Тапаевга ыраазычылык билдирели. Өлкө ичинде деги эле чет өлкөдө дагы бүгүнкү күндө көптөгөн жаңылыктар, маанилүү маалыматтар болду окшойт. Чыңгыз, алгач эми адат болуп калгандай жакшы бир жагымдуу жаңылыктар менен бүгүнкү уктурууну уланта берели. Сөзсүз түрдө мына 12 декабрдан бери карай баягы баарыбызга бир кубанч тартуулап аткан спорттук жаңылык бар. Бүгүн жыйынтыкталат. Тагыраак айтсак, Сербиянын Белград шаарында болуп жаткан Дүйнө кубогунда грек-рим күрөшү боюнча жана кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча дагы турнирлер болуп өттү. Мына ушул кармаштарда, ушул турнирлерде биздин кыздар өзгөчө кубантты бардыгыбызды. Бардыгыбыз билгендей эле Айсулуу Тыныбекова дал ушул мелдеште алтын медаль тагынып, кайрадан бизге бир кубанч тартуулап болуп турат. Жана андан тышкары Мээрим Жуманазарова дагы дал ушул мелдеште алтын байге үчүн күрөшүп, финалда жеңишке жетти. Бул кызыбыз дагы алтын медаль тагынды. Жана андан тышкары Айпери Медет кызы коло байге үчүн күрөшүп, коло байгени жеңип алды. Ошондо кыз келиндер боюнча биздин кыздар курама командасы 2 алтын, 1 коло медаль алып келди. Ал эми жигиттерден да бар, албетте жигиттер дагы бар. Кечээ эле өзүнүн туулуп өскөн жеринде Жоламан Шаршембековду тосуп алышты. Жалпы журт чогулуп, чапан жаап, ак батасын берип дегендей. Грек-рим күрөшү боюнча бул мелдеште дагы алтын медаль багындырды. Жакшы экен. Дагы мына ошол биздин кыздарыбыз, жигиттерибиз дүйнө жүзүнө Кыргызстанды дүңгүрөтүп, жакшы бир ийгиликтерди жаратып аткандыгына бардыгыбыз кыргызстандыктар сыймыктанып турабыз. Дагы бир маанилүү, анан мындай бир жакшы жаңылык десек болот. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов кол койгон буйрукка ылайык 70ке жакын студент президенттик стипендияга татыктуу болду. Албетте президенттик стипендияга татыктуу болуу бул мыкты окугандыгы, жетишкендиктери үчүн деп аныкталат эмеспи? Демек бизде дагы баягы илимге болгон, билимге болгон кызыгуу өрчүп, өнүгүп жатат десек болот. Анткени биздин Кыргызстандын билимге болгон умтулуусу кийинки күндөрү абдан жакшы жолго коюлду. Канчалаган чет өлкөлөрдө дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн окуу жайларда дагы биздин жаштар окуп жатышат. Дүйнө дүңгүрөткөн компанияларда эмгектенип жатышат. Бирок келечегинде бир Кыргызстанга келип, өздөрүнүн эмгегин жумшап, ушул Кыргызстан үчүн кызмат кылса деген ниетте болуп туралы. Анткени ушул билимдеги ийгиликтер, жетишкендиктер кийин ошол элге кызмат кылууга жумшалсын. Кыргыз Республикасынын ошол билим берүү боюнча фондунан 3 миллион 500 миң сом бөлүнгөн экен ушул президенттин стипендиясына татыктуу болгон балдарга берүү үчүн. Алардын ар бирине 50 миң сомдон берилет экен. Өтө көп сумма болбосо дагы студенттер үчүн, студенттердин жашоосу үчүн бул бир аз болсо да колдоо десек болот, Чыңгыз. Албетте, жана дагы алдыда мына ушундай окууларында бир ири ийгиликтерге жетиш үчүн стимул болот. Бул дагы болсо чоң түрткү болот. Жана жаңылыктарда Бакыт кесиптешибиз белгилеп кетти. Бүгүнкү күндө ошол ковид илдети дагы деле айрым өлкөлөрдө күчөп жаткандыгы тууралуу Улуу Британияда, Лондон шаарында жаңы мутациясы пайда болду. Анан көпчүлүк ушул ооруга чалдыгып атат деп атпайбы? Бардыгыбызга белгилүү болгондой, биздин Кыргызстанда дагы соңку күндөрдө өлүм такыр катталбай калды эле. Кечээ күнкү маалымат боюнча дагы өлүм кайра катталды. Эреже талаптарды сакташ керек болуп жатат. Ошол республикалык штаб, саламаттык сактоо министрлиги кайра өздөрүнүн эскертүүлөрүн берип атат. Ушул эрежелерди сактасаңыздар, жаңы жылдык корпоративдик кечелерди өткөрбөңүздөр, көп топтолбоңуздар деп
эми бул эреже талаптарды сактоодагы оорудан сактануунун бир жолу экендигин биздин замандаштарыбыз, жердештерибиз, жалпы эле элибиз түшүнүп калды окшойт. Ошентсе да айрым учурда эреже сакталбаган учурлар кезигип атат. Ооба. Жана дагы ушул коронавируска байланыштуу сүйлөй турган болсок, маселен, коронавирус катталган жок деген Түркмөнстандагы Улуу Британиянын элчиси Хьюз Стэнли Филпот дагы мен баягы коронавирустан айыгышым керек деген билдирүүсүн өзүнүн Twitter баракчасына жазган экен. Демек, ал жакта дагы коронавирус катталып жатат дегенди окусак болот. Эми бул ооруну жашырууга деги эле болбой калды. Анткени дүйнө жүзүн багынткан бул оорудан айыгуунун жолдорун издеп жатышат, вакциналарды издеп жатышат. Демек, биздин Кыргызстанда четте карап турбастан бул боюнча катуу бир аракеттерди жүргүзө бериши керек. Анан айрыкча ушул коронавирус илдетине каршы күрөшүүдө коррупциялык элементтер болбош керек, мыйзам бузулбаш керек деген бул өтө катуу талап болуп атат. Мына өткөн учурда ушул коронавирустан сактануу үчүн бөлүнгөн каражаттар кайда кантип жумшалды деген атайын комиссия дагы түзүлдү. Бул мындай бир бул эле багытта тармакта эмес, жалпы өлкөдө коррупциялык элементтерге каршы күрөш катуу башталды деген түшүндүрөт да. Сөзсүз түрдө ал эле эмес, мына Америка Кошмо Штатынын президентин шайлоодо дагы мына ушул ковид илдетине каршы күрөшүүдөгү иш аракеттер дагы баягы эске алынбадыбы? Трамптын мына ушул ковид менен күрөшүүдөгү иш аракеттерин көпчүлүк баягы жакшы кабыл албай, же болбосо ошол иш аракеттерине нааразы болгондугу үчүн аны колдобогондорун дагы Америка Кошмо Штатындагы жарандар, АКШнын жарандары айтып чыгышпадыбы? Албетте, сактансаң сактайм дейт деген сөз дагы эле күчүндө. Урматтуу биздин угармандар, коронавирус илдетинен, ковид илдетинен сактануунун бирден бир жолу эреже талаптарды анан дарыгерлердин айткандарын аткаруу. Дагы бир жаңылык, мына биз канчадан бери эле ошол жана биометрикалык каттоого туруу, биометрикалык паспорт алуу деп келе жатпайбызбы? Чыңгыз, мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстандын биометрикалык жалпы жарандык паспорттун алгачкы үлгүлөрүн жарыялады. Мына мекеме ушул мамлекеттик каттоо кызматы жаңы заманбап паспорттун 30дан ашуун коргоочу элементтери бар экендигин жарыялап жатышат да. Бул 2021 жылдан тартып жарандарга бериле баштайт экен. Бир апрель айларында деген маалымат бар азырынча. Анан кайсыл айдан баштап ошол каалоочуларга жаңы үлгүдөгү паспорттар бериле баштайт, аны көрөбүз. Жаңы паспорттун айырмачылыктары жанагы айтылгандай 30дан ашуун коргонуучу белгилери бар экен. Андан сырткары бул чет өлкөгө ар жак бер жакка каттаганда дагы ошол эреже талаптар болот да. Мына ошол эреже талаптардын баардыгы сакталган жаңы үлгүдөгү паспорт деген маалыматтар бар. Барактары да абдан көп болот экен, 30 барак, андан ашык барактар бар деп айтылып атат. Эми Кудай буйрса өлкөдө коомдук саясий абал турукташып, социалдык экономикалык бир багытыбызды аныктап алсак, анан жарандарыбызды ошо жаңы үлгүдөгү паспорт менен камсыз кылуу дагы башталат экен. Ооба, буйрса дейли. Эми мектеп окуучулары жөнүндө айта турган болсок, талай же мына ушул декабрдын башында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан баягы айрым мектептер ачылат деп айтылып, бүгүнкү күндө кырдаалга жараша баягы илдет көп катталбаган жерлерде 1-5, 9, 11 класстын окуучулары окуп баштаган. Эми албетте кышкы каникул дагы бар. Мына ушул кышкы каникулда окуучулар канча күн эс алат деген суроо дагы болуп келген. Мунун жообун беришкен экен. Мектеп окуучуларынын кышкы каникулу 30 декабрдан 12 январга чейин созулат деп маалымат беришкен. 3 чейрекке чейин дагы бүтүшүнө дагы 25 күндөй убакыт бар деп. Биз ошол мектептерде азыр баардыгы эле окуп жаткан жок. Ошол мектептер кандай окуп атат, жайкы кышкы каникул кандай болот, кандай өзгөчөлүктөр бар, ушул тууралуу ошол министрликтин өкүлүнө маалымат алганга аракет кылалы. Ага чейин Чыңгыз, мына ошол Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев
аймактарды кыдырып жүрөт да. Жалал Абад областында, Ош областында болуп, аймактарды кыдырып, кандай болуп атат, окуу жүрүп жаткан жерлерде кандай жүрүп атат, жанагындай ремонтко туура келген же болбосо курулуп жаткан мектептердин абалы кандай, бала бакчалардын абалы кандай, ушулар менен таанышып, өзү дагы бул боюнча бир кеңири маалыматты алып, мугалимдер жамааттары менен жеринде өздөрү менен жолугушуп көйгөйлөрдү угайын деген максатта кыдырып жүрөт. Балким келгенден кийин дагы ошол биздин студияда ал киши дагы көргөн билгендерин айтып берер. Ага чейин биз ошол министрликтин өкүлүнөн маалымат алганга аракет кылып туралы. Жакшы болот. Мына 3-чү чейрекке чейин дагы убакыт бар. Бирок ошол кышкы каникул кандай болот, эмне болот деген маселе бүгүнкү күндө өтө маанилүү да. Жана азыр бизде байланышта Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин мектепке чейинки, мектеп жана мектептен сырткаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсеналиев бар. Байланышта, Марат агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына алгач ошол азыркы абал тууралуу сизден бир аз маалымат алып алсак, мына азыр республика боюнча баардык мектептер окуу жүрүп жаткан жок да, айрымдарында гана. Айрымдарында. Кандай талаптар менен кантип окуп атышат, ошол жана оорудан сактануу жол жоболорун сиздер кантип жеткирип жатасыздар аларга? Бүгүнкү күндө эми ар бир региондордо бир алгоритм иштелип чыккан. Мунун ичинде эң биринчи жергиликтүү бийликтин уруксаты менен кырдаалды байкап туруп, андан кийин жергиликтүү санэпидстанциянын уруксаты менен мектептерибиз ачылып атат. Бул алгоритмде 4 багытты бергенбиз. 300гө чейин баланын саны мектептер ачылганга, анан экинчи вариант 600гө чейин кызыл зонада, жашыл зонада депчи. Бул 4 варианттарды бөлгөндө эми мектептер окуп атканы менен толук окуган жок ар бир класс. Мунун ичинен санитардык норманы сакташ үчүн, дистанцияны сакташ үчүн көп мектептерибиз 1, 5, 9, 11 окуп атат. Биринчи класстар окуп атат, 6дан 11ге чейин окуп атышат. Муну мынакей ошо алгоритм боюнча биз күндө мониторинг алып атабыз. Күндө мектептердин саны өзгөрүп атат. Эчөкүгө 1915 мектеп окуп аткан республика боюнча бүгүн дагы ошо алгоритмди алып жыйынтыктап атабыз. Эң көйгөйлүү маселе бул Бишкек шаары болуп атат. Жалпы боюнча Бишкек толук окуган жок. Себеби ички миграция, ар бир класста 50дөн бала. Ошо жалпы бойдон эми мынакей 30-ында каникулга чыгышат, декабрдын 11-inde чыкканда дагы бул алгоритмди жергиликтүү бийлик менен ошо саламаттык сактоо министрлигинин уруксаты менен канча мектеп дагы иштейт, ошону байкап турабыз. Бирок биз өз тараптан Билим берүү министрлик кандай абал болбосо дагы онлайн окуйбузбу, офлайн окуйбузбу, сырттан тышкары окуйбузбу, биз ошол варианттардын баарын иштеп чыктык. Ошондой варианттарга даярдык көрүп жатабыз. Бизде бүгүн телесабактар болуп атат. 1000ден ашык сабак тартылган, 300дөн ашык мугалимдер ошол сабактарды бүгүнкү чейин тартып атышат. Биз өз тараптан алгоритмди иштеп чыкканбыз. Саламаттык сактоо министри менен окуучулар үчүн, мугалимдер үчүн, билим берүү мекемелеринин жетекчилери үчүн. Каникул кайсыл күнгө чейин созулат? Каникул 30 декабрдан баштап 10 январга чейин болот. 11-inde сабакка чыгышат. Эгер баягы окуу кандай башталган түрүнө карабастан 11-inde окуу башталат экен, анан ушул күндөрдө көп эле сын пикирлер айтылып атат, ата-энелер өздөрү дагы айтып атышат, балдардын билим сапаты начарлап кетти деп. Анан ушул онлайн окуу процессинде балдардын билим сапатын аныктоого, аны билип турууга мүмкүнчүлүк болот бекен? Албетте мүмкүнчүлүк бар да. Биз ар бир чейректе мынакей диктант алабыз, контрольный алабыз, лабораторный алабыз. Албетте муну сырттан окуп атканда сөзсүз таасири бар экен сапатына. Бирок аракетти кылып атабыз, ошо ата-энелер менен, жергиликтүү бийлик менен бийликте баягы интернет толук жетиш керек экен. Телевизорлор болуп, смартфондор болуш керек экен. Ошол багытты эске алып,
электрондук китеп дагы чыгардык да. Бул багытта 1000ден ашык электрондук сабактарыбыз бар. Мындан сырткары китептерибиз Мон китеп эдүү кейжиге жайгашкан. Аракет бар жергиликтүү бийлик. Албетте реалдуу режимге окуганга жетпейт дегиле, реалдуу режимде эле чоң жумуш алып барчу элек сапатка жетиш үчүн. Бүгүнкү кырдаалга байланыштуу албетте ошо онлайн режимде болот экен кемчилик баардык тараптан аракетибиз бар. Ошол интернет менен камсыз кылуу жана байланыш маселелери, ошо балдарда ошондой дагы маселе чыгып атпайбы? Бул боюнча кандай министрлик тарабынан чара көрүлбөсө да бир сунуштар тиешелүү түзүмдөргө берилип атабы? Мен жагын айттым, сунуштарды кылып атабыз бүгүнкү күндө. Мынакей электрондук китепти чыгарып, электронный библиотека чыгарып атабыз, китепкананы жеткизип атабыз, метод кабинеттер менен жумуш алып баратабыз. Ар бир эле окуучу ошо интернет менен камсыз болуу мүмкүнчүлүгү жок болуп атпайбы? Анан жергиликтүү бийликтер менен өз ара кызматташуу, байланыш барбы министрлик менен? Албетте сөзсүз бар. Биз күндө мониторинг алып атабыз. Кандай жетип атат деп электрондук китептерди сунуш кылып, эми мынакей карасаңар, айылда бир 30 бала болсо, мугалимдин мүмкүнчүлүгү бар. Индивидуалдуу түрдө бирөө келеби мектепке, экөө келеби, дистанция сакталып атат, санитайзерлер бар. Ошондой жумуш алып баратабыз. Мынакей чейректин жыйынтыгын буюрса 15 күнүн ичинде чыгарабыз, жарым жылдыгын. Андан кийин каникулда кырдаал кандай болот, ага дагы бир чара көрүп туруп, дагы бир аракеттер бар. Демек, каникулдан кийинки реалдуу режимде окуу башталат же болбосо онлайн режимде окууланат деген сыяктуу маселелерде бул азыркы эле кырдаалга карап туруп андан аркы кадамдар жасалат, Эң туура айттыңыз, эми баары айтышат, ошо билим берүү министрлиги айтып бербей качан окуу башталат, кырдаалдан болот. Сыртка чыгып көрөбүз, эң негизги бизге балдардын коопсуздугу. Марат агай, мына сиздердин билим берүү жана илим министри дагы ошо жерлерди, аймактарды кыдырып, ошол мектептерди да кыдырып атпайбы? Анан мурдага караганда бир ошол пандемия учурунда мектеп көйгөйлөрүн чечүү мүмкүнчүлүктөрү кандай болду? Ата-энелер менен байланыш кандай болуп атат? Ошол сиздерге түшкөн ар кандай кайрылууларга кандай мындай бир реакция кылып атасыздар? Албетте бул кырдаалда сөзсүз ошо ата-эне тараптан, мугалим тараптардан кайрылуулар болуп атат. Мугалим тараптан кайрылуу болгондо мынакей бул себеп дагы электронный китеп, библиотека жеткендей болсун деп. Кыйналганда сабак берип атканда мугалимибиз түшкө чейин сабак берип кетип калса, мында 24 саат телефондо отурат, түшүндүрүп атат, сабактарды даярданып атат. Ата-энеге дагы болду. Мынакей былтыркы окуу жылды бүтүп атканда, онлайн окуп атканда, анда бир кызыктар болуп эле бир аракеттер бар эле. Бүгүнкү күндө мынакей окуучунун да кыйналып атат, мугалим да кыйналып атат. Бирок биз жергиликтүү бийлик менен мынакей мүмкүнчүлүк түзүп, бүгүнкү күнгө айтып атабыз, ар бир салттуу муну иштебесе бүгүнкү күндө эртең кечөөкү 1915 мектеп окуп атат. Биринчи класс окута, экинчи класс мектеп ачык, мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары ар бир класс жетекчи предметниктердин WhatsApp'та группасы бар. Ар бирибиз аракет кылсак, ар бирибиз ой пикирибизди салсак, мен ойлойм, ошо билим сапаты да биз ойлогондой болот. Окуу процесси дагы ошондой өтөт. Онлайн болобу, офлайн болобу, заочный болобу. Бул ар бирибиз бир сунушташ керек. Анан эми кырдаалды карап туруп, үчүнчү чейректи байкайбыз, мынакей Бишкектен сырткары ар мектептер иштей баштады. Консультация алса болот, сураса болот, келип библиотекага катышса болот. Бул аракет бар. Агайнан Бишкектин ичинде баягы айрым мектептер иштебей турат деп атпайбызбы? Кандай критерийлердин негизинде иштеген мектептер иштеп атат дагы иштебегендерге уруксат берген жоксуздар? Бишкек тарапта ар мектеп эмес, мамлекеттик муниципалдык мектептер иштеген жок. Бул биринчиден алгоритм Минздравтар менен иштелип чыккан, санитардык норма болуш керек. Экинчи эң негизгиси жергиликтүү санэпидстанциянын уруксаты болуш керек. Үчүнчү жергиликтүү бийлик карап чыгат. Эми Бишкектин кырдаалын берип атасыңар, ар бир класста 50 бала, 45 бала санитар норманы сакташ кыйын болуп атат.
анысы менен жанагы оору ачактай болуп атат ушул Бишкекте. Бирок биз көрөбүз ошо департамент билим берүү Бишкек шаардык мэриясы бир алгоритмди иштеп чыгып, ошо эмки жылкы окуум башталышта бир сунушту бизге сунуштайт. Рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз менен байланышта билим берүү жана илим министрлигинин мектептен тышкары, мектепке чейинки мектептеги билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Үсөналиев агайыбыз болду. Сөзүбүздү уланта берели. Чыңгыз жогоруда айтпады, ошол Бишкек шаарындагы мектептер ошо азыркы алгоритмге ылайык окуусу токтоп турат деп. Бирок байкасаң, айрым бир жеке менчик мектептер кадимкидей эле мындай окуу процесси жүрүп атат, Бирок анда сөзсүз жанагы эреже талаптар сакталышы керек деген нерсе бар. Чын эле эч кимге жашыруун эмес. Азыр жеке менчик мектептерде, жеке менчик бала бакчаларда мамлекеттик муниципалдык билим берүү мекемелерине караганда эреже талаптарды сактоого мүмкүнчүлүк кеңири болуп атат. Ал жерде окуучулардын, балдардын саны чакан, бардык эреже талаптарды сактаса болот деген маселе. Анан башкала деп калды. Ошо Бишкекте 16 декабрга карата, мына 2 күн мурунку, 3 күн мурунку маалымат боюнча COVID-19 вирусуна жана пневмонияга кабылгандардын саны 25.900 болгон да. Жалпы. Жалпы. Анан Бишкек шаарында чын эле абал курчураак болуп турат деп кайра-кайра айтылып атат. Ошол эле штабтан дагы тапшырмалар берилип атат. Бишкек шаарындагы абалды мындай өтө сак болуш керек, абайлаш керек деп. Демек, бүгүнкү күндө ошол коронавирус жана пневмониядан сактануу бул айрыкча Бишкек шаарында эл көптөп тошкон жайларда сагыраак болуш керек. Бирок Чыңгыз, өзүң билесиң, мына жаңы жыл келатат. Балдар дагы көчөгө чыгышат дегендей, жаңы жылды тосуш керек болот. Көчөгө чыгып, баягы ёлканы, жаңы жылдык бир салтанаттарды көргүсү келет. Бирок андайларга да тыюу салынып атат да. Албетте, тыюу салынды. Мамлекеттик баягы муниципалитет, мамлекеттик органдар корпоративдерди өткөрбөш керек деди. Жана Бишкек шаардык мэриясы дагы Ала Тоо аянтында буюрса жылда 31 декабрда болуп келген жаңы жылдык концертти өткөрбөйбүз деп чечти. Аны менен катар алар дагы баягы бюджетти экономдоо максатында былтыркы эле балатын алып чыгып коюшту. Жана бул нерсенин бардыгы тең албетте быйылкы жылдагы оор кырдаалдын шартында республиканын, өлкөнүн бюджетине чоң эле бир экономдоп калуу маселеси болуп окшойт. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө ошол коронавирустун, пандемиянын эпкини тийип, азык түлүктөр кымбаттап атат, доллардын курсу жогоруда мындай жогорулап атат дегендей. Анан негизи ошол айрым учурларда биз өзүбүзгө тиешелүү же өлкөнүн ички проблемалары катары карайбыз да. Бирок бүгүнкү күндө өзүң да байкап жаткан чыгарсың. Социалдык, экономикалык жагдайдын оорлошуна ушул пандемия, ковид дагы өзүнүн таасирин тийгизип атат окшойт. Анткени мамлекеттер ортосунда өз ара соода алака катыш токтоп атат, экономикалык кызматташтыкка да таасирин тийгизип атат, чек аралар жабык турат. Пандемиядан улам өлкөлөр бири-бири менен болгон жанагындай товар алмашуу, бири-бирине товарларды киргизүү, керектүү товарларды сатуу деген маселелер токтоп турат да. Ушундан улам ушул көйгөй бизде эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө болуп атат. Анан Бириккен Улуттар уюму дагы 2021 жылы ушул азык түлүк боюнча бир каатчылык жаралып калышы мүмкүн, өтө жакыр жашаган адамдардын саны көбөйөт, азык түлүккө болгон муктаждык өсөт деген статистикалык маалыматтарды берип атат. Демек, бүгүнкү күндө ушул азык түлүккө болгон кымбаттоо, доллардын курсунун мындай кескин өсүп кетип жатышы, мунун бардыгы дүйнөлүк тенденцияга байланыштуу десек болот экен. Азыр дүйнөлүк баягы рынок, экономикалык рынок өтө бир олку-солку абалда тургандыгын көрүүдөбүз. Жана эксперттер дагы сиз айткандай дал ошондой бир маалыматтарын беришүүдө. Эми 2021 жылды албетте баягы биз кыргыздар мындай бир ишеним менен ар бир нерсеге кадам таштайт эмеспизби? Жемиштүү болсун, бардык жамандык чыгып кетсин деп атабыз. Ар бир нерсеге даяр туруш
тырышышыбыз керек. Биздин Facebook пайдалануучулар Асылбек Асанов жазып атат, карапайым элде баарында мүмкүнчүлүк жок болуп жатат, чын эле билим деңгээли төмөндөп жатат дейт. Бул эми эч кимге жашыруун болбой калды. Онлайн окуу айрыкча мектептерде балдарга бир топ кыйынчылыктарды, көйгөйлөрдү жаратып жатат. Биз эми бул боюнча дагы кийинки уктурууларда да кененирээк сөз кылабыз. Ал эми жана азык түлүктүн кымбатташы, доллардын кескин өсүп кетиши боюнча бир жакшы жаңылык бар. Доллар соңку күндөрдө Кыргызстанда кадимкидей ылдыйлап төмөндөп калды курсу. Бул боюнча биз адистер менен дагы саат 8ден кийин биздин план боюнча кененирээк дагы маалымат алганга аракет кылабыз. Эми кезек кайрадан жаңылыктарга жетип калды окшойт. Ооба, жаңылыктарга келди. Азыр жаңылыктарды орус тилинде тааныштыруу үчүн биз студиябызга кесиптешибиз Канат Султакеевди чакырабыз. Саламатсызбы? Доброе утро, дорогие коллеги. Как вы здесь без меня, надеюсь, хорошо? Жакшы буюрса. Абдан жакшы жаңылыктарды күтүп атабыз сизден. Рахмат, да, конечно, как всегда. Новости самые свежие. Вы слушаете Беренчи радио. Доброе утро всем нашим радиослушателям. И, как всегда, в это время новости на русском языке. Распределение гуманитарной помощи, поступившей в Кыргызстан во время первой волны COVID-19, проверит специальная комиссия. Об этом заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурубалдиева. По ее словам, в состав группы вошли 30 человек, представляющие разные сферы деятельности. Комиссия будет работать 10 дней, после чего вынесет свое заключение. В период пандемии международные доноры выделили Кыргызстану около 350 миллионов долларов. Кроме того, поступала различная гуманитарная помощь. Министр иностранных дел Кыргызской республики Руслан Казакбаев накануне 17 декабря встретился с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Кыргызской республике Чарльзом Гарретом и временным поверенным в делах Франции в Кыргызской республике Франсуа Дилаусом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая будет проходить с 1 по 12 ноября 2021 года в городе Глазго, Великобритания, сообщили в пресс-службе МИД Кыргызской республики. Министр иностранных дел Руслан Казакбаев отметил важность проведения 26-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, в ходе которой могут быть намечены новые, более амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и климатическому финансированию. Исполняющий обязанности главы государства Талант Мамытов подписал распоряжение, согласно которому 70 лучших студентов высших учебных заведений страны отмечены президентской стипендией по итогам 2019-2020 учебного года. На награждении отличившихся студентов из Фонда образования при президенте выделено 3 500 000 сомов из расчета по 50 000 сомов каждому. Список студентов очной формы обучения утвержден рабочей группой, созданной приказом Министерства образования и науки и одобрен комиссией по вопросам образования. Государственная регистрационная служба установила цену на срочные платные услуги. Речь идет о срочной смене фамилии, имени, отчества и срочном изменении дополнений в записи актов гражданского состояния. Стоимость каждой срочной услуги составит 585 сомов. Они будут предоставляться в течение 1-3 дней после подачи заявления. В обычном режиме эти услуги оказываются в течение 10 рабочих дней на бесплатной основе. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2021 года. В столице в предстоящем году за счет китайского гранта отремонтируют 35 улиц. Об этом сообщил заместитель главы управления капитального строительства мэрии Бишкека Улан Уйзбаев. По его словам, речь идет о второй фазе проекта реконструкции дорог. В настоящее время идет подготовка необходимых документов. Вторая фаза проекта рассчитана на 2 года. В целом программа охватит 60 улиц общей протяженности более 70 километров. Женская сборная Кыргызстана по вольной борьбе заняла 2-е место в медальном зачете Кубка мира 2020 года, который проходит в эти дни в Сербии. Турнир по вольной борьбе среди женщин прошел с 14 по 16 декабря. Всего были разыграны 10 комплектов медалей. В составе сборной Кыргызстана на Кубке мира выступили 4 спортсменки под руководством главного тренера Нурбека Изабекова. Айсулу Тыныбекова и Мээрим Джуманазарова стали победительницами турнира, а Айпери Медеткызы завоевала бронзовую медаль.
Этот результат позволил женской сборной Кыргызстана занять второе место в медальном зачете турнира. Первое место заняла сборная России, у которой 2 золотых и 5 серебряных наград, а третье место у сборной Молдовы – 1 золото и 2 серебра. На 7 часов утра по бишкекскому времени сегодня, 18 декабря, в мире случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано 75 миллионов 249 тысяч 16, летальных исходов 1 миллион 667 тысяч 128. Выздоровели 52 миллиона 813 тысяч 234 человека. Это все новости на данный час. Далее о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 18 декабря, по стране без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха Чуйская и Сыкульская области -2 +3, Таласская область -1 +4, Баткенская, Ошская, Джалабадская области +1 6, и Нарынской области -4 9. В Бишкеке сегодня без осадков. Максимальная температура воздуха днем в столице -1 +1. Таковы новости на данный час. Вам, уважаемые коллеги, желаю дальнейшего интересного эфира. Ну а нашим радиослушателям я призываю, обращаюсь с призывом, не переключаться, потому что далее будет еще интереснее. Чоң рахмат айталы. Урматтуу радио каармандар, сиздер жаңылыктардын орусча топтому менен тааныштыңыздар. Кесиптешибиз Канат Султакеев тааныштырды. 7 саат 35 мүнөт биз таңкы бурулушту уланталы. Уланта берели, Чыңгыз, мына аба ырайы тууралуу Канат айтып кетпедиби? Бүгүн кичине күн жылып калыптыр. +1, Канат? -1 +1. Күндүз кичине Да, жылуу. ну это будет очень, конечно, теплее, но такая погода, я вас забыл, наверное, предупредить, синоптики обещают до понедельника. В понедельник опять похолодание, и с большой вероятностью опять пойдет снег. Ну, это, я думаю, хорошо. Снег к Новому году — это очень даже супер. Абдан жакшы. Кыш жакындаган сайын, айрыкча жаңы жыл жакындаган сайын кар жааса экен деп бардыгыбыз самайт эмеспизби? Чыңгыз, мына аба ырайы тууралуу сөз болуп калды. Мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин гидрометеорология агенттиги өздөрүнүн болжолдуу январь айына болгон божомолун таратты да. Быйыл кыш кадимкидей болот экен, жана кыш кыштай болгону жакшы деген сөз болот окшойт. Бир аз мына жогоруда айтылгандай бир аз күн жылуу болуп, кайра сууктап, анан баягы ала шалбырт түшүп, кыштын күнү эрип, кар эрип, баткак болуп, кадимкидей мындай бир жаздын белгиси көрүнүп калчу эмес беле? Бул жолу ошол алдын ала божомолдор боюнча кыш кадимкидей эле кыш болот окшойт да. Жакшы. Ошондой болгону жакшы. Анан азыр дагы баягы абдан үшүп атпайбызбы? Болгону эле 90-дун суугуна ушинтип атабыз. Чилде түшсө эмне болобуз билбейбиз аны. Аны көрө жатарбыз. Бир мындай өлкөдөгү коомдук саясий туруктуулук негизги маселе болсо, дагы бир маселе жана дүйнөлүк жанагындай кризистин алкагында Кыргызстанда дагы бир маселе бул социалдык анан экономикалык көйгөйлөрдү чечүү маселеси биринчи болуп турат. Анан экономиканы бул инвестиция аркылуу же болбосо өндүрүштү, өнөр жайды жолго коюу менен чечебиз да. Сөзсүз Мына ушундай маселелердин бири кечээ жакында, айрыкча бул саясий бир күрөш күчөп турган учурда, саясий атаандыштыктан улам деген дагы пикирлер айтылды. Кыргызстандагы жетим тоо кенин иштетүүнү Кытайга берип салды деген маалымат чыгып, коомчулукта кадимкидей бир кабар тарап кетти да. Мына ушул маселени тактап, аныктап коюу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз кызматы, Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы ошол атайын мамлекеттик комитет бар, ген иштетүү тармагын колго алган. Мына ушул комитет дагы өздөрүнүн билдирүүлөрү менен чыкты. Жетим тоо гени эч кандай башка өлкөгө берилбейт, аны биз өзүбүз иштетебиз деген. Айтмакчы, жетим тоо гени жөнүндө маалыматың барбы? Ооба, жетим тоо гени канча жылдан бери мына ушул баягы талаш тартыштын, ызы чуунун үстүндө келе жаткан жер десек болот. Албетте темир иштетип, темир гени бар ал жерде. Бар ал жерде. 2010 жылдан бери карай эле өтө чоң бир чырдын чордонунда келе жаткан ген болуп эсептелет экен. Себеби ошол 2010 жылы эле Кытайдын Air Mining деген компаниясына өткөрүлүп берилди деген маалыматтар ошондо эле тарап, ошондо эле
бир сыйра бир чуу Дүрбөп чыккан алган. экен. Андан бери тынчып калганбыз. Эми кайрадан жетим тоо гени тууралуу бүгүнкү күндө кеп козголуп сөз айтылып, мына мынтип кайрадан ар тараптан сөздөр Анан айтыла калса баштады. бул жетим тоо гениндеги темирдин гени абдан көп экен да. Бул биздин Кыргызстанга деген алдын ала эсептөөлөр боюнча миллиондогон кирешелерди алып келет деген ой айтылып атат. Нарын областында жайгашкан Мисалы 3 экен. миллиард 344 тонна темирген баягы бар экенин айтылып атат. Запасы, Запасы бар. Темиргени 6 участоктон турат, узундугу 40 чакырымга созулат дейт. 40 чакырым деген бул аябай кеңири ген да, абдан чоң. Абдан эле чоң. Мына бул генди мисалы биз эч кандай башка өлкөгө бербейбиз, Кытай иштетпейт, Кытайга бербейбиз. Биз бул генди Кыргызстан өз күчү менен өзү иштетет деген билдирүү менен чыгышты. Кечээ мен жогоруда айтпадымбы? Президенттин, өкмөттүн басма сөз кызматтары, тиешелүү түзүмдөрү ушул боюнча маалымат берди деп. Анан атайын ушул өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет да билдирүү жасады окшойт, Ооба. Биз азыр ошол боюнча маалымат алганга аракет кылбайлыбы, Жакшы болот, анда байланыш түзүлүп калса, биз алдыдагы мына ушул тиешелүү жерге чалып, тиешелүү инсандардан мына ушул тууралуу маалымат алууну дагы көздөп турган чагыбыз. Жетим тоо боюнча, жетим тоо гени боюнча сөз эмнеден улам келип чыкты десек, баягы сырттагы карыздарыбыздан кутулуунун бирден бир жолу мына ушул темир генин иштетип, жетим тоо генин иштетүү менен баягы кутулсак болот деген дагы сөздөр айтылбады. Маселен, бир жылда 1 миллиард долларга чейин киреше түшөт экен, ошону менен кутулуп кетсек болот деген азыркы президенттикке талапкерлердин ичинен Садыр Жапаровдун сөзү болду. Мына ушул сөз дагы бир шылтоо сыяктуу болуп калды. Келечекте ушундай эле болсун дейли. Мына жетим тоо гени мамлекетке таандык экен азыркы күндө. Биздин көптөгөн замандаштарыбыз ошол сатылып кетиптир, берилип кетиптир деп атпайбы? Ошол кечеүнкү расмий билдирүүлөргө таянсак, жетим тоо гени мамлекетке таандык, аны бир дагы чет элдик компания геологиялык чалгындоо же иштетүү укугуна ээ эмес, эч кимге берилген эмес дейт да. Бул боюнча тиешелүү түзүмдөр мына биз бир аз убакыт мурун эле ушул өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы менен байланышкан элек. Азыр ал киши дагы өзү түшүндүрүп берет болуш керек. Анда азыр биз менен байланышта экен, тааныштырып коесуңбу дагы бир жолу? Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев агайыбыз бизде байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандаңыз менен. Чоң рахмат. Жыргалбек мырза, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, ушул жетим тоо кенинин айланасында бир топ маселе жаралып кетпедиби? Анан кечээ күнү сиздер айттыңыздар, эч ким ага ээ эмес, биз өзүбүз мамлекеттин колунда, мамлекет иштетебиз деп. Кыскача ушул боюнча алгач түшүндүрүп койсоңуз, ушундай айтылып аткан имиш кептер негизи жок экен да, антип айтканга, Ооба, мындай Кыргызстанда азыр көп эле мындай эме болуп атат, көп ушул маселе боюнча көп талкуулар жүрүп атат. Жетим тоо бүгүнкү күндө мамлекеттики, эч кандай эч кимдин бияктан мындай инвесторлор или жеке жарандарга мындай караштуу эмес, бул деген толук мамлекеттин менчиги. Жетим тоо гени жөнүндө мындай мүнөздөмө берип койсоңуз, бул жерде канча ген бар, канча жылга жетет, кантип иштетсе болот дегендей. Ооба. Эми жетим тоо негизи 6 бөлүктөн турат. Ошо эң эле бизге мындай жакыныраагы ошол баягы мындай тезирээк иштетип турган бул деген даңгы деген бөлүгү негизи жалпы санын айтканда 3 миллиард тоннанын тегерегинде темир запасы, тиги даңгынык болсо 500 миллиондон ашык тонна бар да. Бул эмнени айтат? Бул деген бизге абдан көп жылдарга бизге Кыргызстандын экономикасына иштей турган мындай ген дейт да. Бул эң ири гендердин бири дүйнөдө ушул темир запасы боюнча. Анан бияктан обязательно баягы жакшы мындай проект негизи жол комбинаттар курулуп, биз ушакта мындай темир чыгара турган завод, ишканаларды түзүп тышкыга сатсак болот да. Ошол биздин мына Кыргызстанга, Кыргыз элине мындай кызмат кылган проект болуп турган.
Бизде мүмкүнчүлүк барбы иштеткенге? Анан ага дагы бир топ акча каражаты керек болот, заманбап Ооба. техникалар керек болот, кадрлар керек болот. Бул жагы кандай пландаштырылып жатат? Мен кечээ дагы айтып кеттим, биздики өтө чоң мамлекет эмес. Баягы эмете турган бияктан кадрларды эч кандай маселе жок. Өзүбүздүн дагы кадрларыбыз толтура, жетиштүү. Окута турган дагы баягы сыртта окуп жүргөн биздин Кыргызстан жарандары бар. Алар да келишет, мындай чоң проект болсо, өзүнүн баягы мигранттар да келе баштайт. Бул деген мындай миң деген мындай жумуш орундар түзүлө турган проект да. Ошон үчүн мен ойлойм, бияктан буга аябай мындай кылдаттык менен жакшы карап, эмне сапаттуу жакшы проект болуш керек да, мындай үлгү болуш керек да. Ушунча сөз козголуп калды. Эми ушул проектинин тегеретесинде дагы айта турган болсок, бул проектинин ишке ашуу убактысы белгилүүбү? Мисалы, монча жылдан ишке ашыра алабыз деген. Негизи мына биз эгерде Кудай буйруп баардыгы жакшы болуп ишти баштасак, биз биринчи баягы чалгындоо иштерин алып барабыз. Госкомитет чалгындоо иштерин баягы биз деген уруксаттардын баарын беребиз. Чалгындоо иштери башталат. Чалгындоо иштер башталгандан кийин анан этап менен бөлүнүп туруп, анан акырында бул разработка деп биз деген ошол кенди пайдалана турган эмеси учур келет да, убагы келет. Бирок муну айтып атам, 21-жылы эгерде баштасак, бул деген абдан жакшы болмок эле. Чалгындоо иштерин ошо ген запастарын накты аныктап, ошолордун баардыгын мындай биздин мамлекеттин казасына эмеге койсок, запастарды койсок, ошондо мен точно баягы айтат элем да, мындай депчи. Чалгындоо иштери мурда Союз учурунда жүргөн, бүгүнкү күндө биз ошону аныктоодон жумуштарды башташыбыз керек. Мына ушул чалгындоо иштеринин натыйжасында ошол гендин баягы бышып жетилүү мөөнөтү дагы болот эмеспи? Анан азыр биздин эксперттер ошол нерсени бир аныктап, тактап чыгып, бүгүнкү күндө ген даяр болуп калыптыр иштеткенге деген бир маалыматтар барбы? Же баланча жылдан кийин иштетсек болот деп? Анан калса мурда дагы Туура. Бияктан мына ген бышты деп айтылам, толук эле айтылам. Себеп дегенде мына бул деген баягы кара кеченин көмүрүндө да, кара кеченин көмүрү бышты. Бияктан дагы уже баягы бул гендин дагы запастары баары бышты. Ошондуктан биз толук кандуу иштерди баштасак болот. Ошол чалгындоо иштерине канча убакыт кетет болду экен мөөнөтү? Биздики Анан калса мурда Союз убагындагы дагы жыйынтыктарды пайдаланса болот да, э? Ооба, бул деген Союз учурунда негизи аныкталган. Жакшы экен. Аныкталган. Жеңил эле болот экен да, демек. Да, такташуу мындай моменттер бар, ошону такташып аны ишке кирише берсек болот. Жыргалбек мырза, ошол өнөр жай тармагын өнүктүрүү багытында аракеттерди көп эле инвесторлор да кызыгып жүрөт, бирок бул мамлекет өзүнүн күчү менен иштетет деп атабыз, жетимтоо темир кенин. Анан акча каражатын кайдан алабыз деген маселелер мындай алдын ала сүйлөшүлүп атабы, пландаштырылып атабы? Мына биз деген бул иште эгерде 21-жылы баштасак, бул деген негизги как проект катары чалгындоо иштер. Бирок ошол эле кезде финансы тармагындагы жумуштар иш жүрүп туруш керек. Финансы тармагында биз деген мындай булак катары биздики баягы Кыргыз-Россиялык фонд бар. Бул биринчи, анан баягы Евразийский банк развития бар, Ябыр деп коет. Ошол жерден эметсек болот. Анан биз деген мындай мен өзүмдүн жекече оюм, бизден улуттук банкка карыз болот. Бул деген негизи тышкы карыз ала тургандай мындай проект эмес да. Бул проект өзүн актай турган проект. Ошондо убактылуу мына булар коркпой берип Дагы бир маселе да, Жыргалбек мырза, байланыш жакшы болбой жатат. Анткени биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев ушул тапта Ош областында атайын иш боюнча командировкадамын деген, бирок мына ушул гендерди жана иштетип аткан инвесторлорду кыдырып тез маалымат алып турууга аракет кылып жатабыз деп айтты. Бүгүнкү күндө ушул жетимтоо генинен сырткары да бир топ ошол
инвесторлор иштетип аткандагы, өзүбүз иштетип аткандагы ген Гендер бар. тармагында ишканалар бар. Ооба. Мына ошол ишканалардын абалы кандай экен, алар кандай иштеп атат, өлкөгө кандай пайда алып келип атат, жумуш орундары кандай түзүлгөн, Кыргызстан үчүн ошол инвесторлор канчалык пайда алып келип атат деген да маселе бар да бүгүнкү күндө. Ошолорду да Анткени сурасак, экономикалык, каржылык бир көйгөйлөрүбүздү чечип алууда айрыкча өнөр жай тармагы, өндүрүш тармагы өтө маанилүү. Байланышта кайрадан Жыргалбек мырза. агай. Байланыш жакшы болбой жатат окшойт. Биз бүгүнкү күндө ошол жетим тоо темир кени тууралуу эле сөз кылып атпайбызбы? Башка дагы мекемелер бар, башка дагы инвесторлор иштетип аткан тармактар бар. Алардан да кабар алып жатасызбы? Биздин маалыматыбыз боюнча сиз азыр дагы ошол командировкада жүрөт болушуңуз керек, Биз деген өткөн жумада Жалал Абад областын толук кыдырып келдик десек болот. Дегенде биз барып мына Бозумчак ишканабыз туруп калган Алабукада, андан тышкары Чаткалда Эти Бакыр Терек Сай деген туруп калган. Андан тышкары баягы Чарат деген компаниябыз туруп калган, Бетекс деген компания туруп калган. Бүгүнкү күндө биз командировкага барып кыдырып ошолордун баардыгына мындай эметип ачылыш аземиндерине катышып келдик. Бүгүнкү күндө алар компаниялар жумушка ишке киришип толук кандуу иштеп атышат. Себептен ар бир компаниянын артында миңдеген сотрудниктер турат, баягы жумушчулар турат. Ошолордун баардыгы без содержания болчу. Анан бүгүнкү күндө ошолордун баардыгы жанданып иштеп, Кудай буйрса башталды. Бозумчак компаниясы ошо жаңы жылга чейин иштейм деген убадасын берген жетекчиси. Барып биздин урматтуу жакта эл менен, калк менен, жашоочулар менен барып жолугуп келдик. Көкташ, Көксерек деген айылдардын аларда баардыгы эл түшүнүгү менен кабыл алды. Эмне үчүн келгенимди, эмне үчүн баягы комбинат иштеш керек. Ошол жагынан баардыгын эметип, мындай эметип чечип алып туруп келдик. Азыр болсо Ош областында жүрөбүз. Ош областында бүгүн болсо Камбарата 1, Камбарата 2, Токтогулга барып, Кочкор ата Кыргызмектеги газга барып, ошондой жумуштарды ошол менен алек болуп жүрөбүз. Ошол жергиликтүү эл менен жолугушууда жана инвесторлор менен жергиликтүү элдин ортосундагы алака катыштыгы, өз ара түшүнүшүүнү камсыз кылуу багытындагы иш аракеттер жүрүп атабы? Анткени көп маселе ушундан чыгып атпайбы, Жыргалбек мырза? Ооба. Мына бияктан мындай карасаң, мында экологиялык деле маселе жок да. Бияктан маселе баягы түшүнбөстүк да, бир учур келди деп баягы 4-5 октябрдагы баягы эмелерден кийин бияктан кичине элде дагы мындай кичине түшүнүк кичине өзгөрүлүп, азыр болсо мына биз деген кыдырганда эл биз каршы эмеспиз, ген байлыктар иштеш керек кыргыз элине деп баардыгы кол чаап батасын берип, өздөрү мына биздики мындай баарын иштетиш керек, Кыргызстан бутка тезирээк туруш керек деп элдин эмеси өзгөрүлдү да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен кайкка барбайм, ошол жактан элдин баары бизге мындай жакшы мындай бир орусча айтканда аванс берип, иштеш керек, миниш керек деп наоборот баягы элдин көтөрүлгөнү аябай жакшы болуп атат да. Жакшы, анан азыркы кырдаал баягы дүйнөлүк абал же болбосо өлкөбүздөгү абал ушул гендерди иштетүүдө, инвесторлор менен иштешүүдө кандайдыр бир мындай айырмачылыкты билгизген жокпу? Солгундай түштүбү же болбосо ошол эле мурунку абал туруктуу эле кармалып келе жатабы? Азыр мына бүгүнкү күндө абал мына жерлерде абдан жакшы, жакшы элдин мындай патриотизм мындай жакшы көтөрүлгөн мындай кези. Негизи айтканда ар бир кризис, ар бир ушундай шарттар, көйгөйлөр булар бизге мындай жакшы мындай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келет да. Ошондуктан мен ойлойм, биздики мына Кудай буйрса 21-жыл бул деген мүмкүнчүлүктөрдүн жакшы жылы болот да, башталышы. Ушул тоо кен тармагын иштетүү бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн көбүрөөк мындай бир киреше алып келет деп чоң ишеним артып турбайбызбы? Анан өлкөдө мыйзамдык база жагынан же болбосо инвесторлорду тартуу жагынан бир реалдуу пландар барбы, Жыргалбек мырза? Азыр негизи эң туура айтасыз, мыйзам бар өлкөгө, инвестор келет, мыйзам бар өлкөдө тынчтык, туруктуулук болот дегенде ошондуктан чоң мыйзамдарга жаңы мындай жаңылыктар кирилип атат. Ошол кезде эле биз дагы мына өзүбүз биздин комитет аракет кылып, тоо кен тармагына, энергетика тармагына жакшы мыйзамдар киргизгенге даярбыз. Себеп дегенде ошол
жакшы сапаттуу мыйзамдар, бул деген наоборот элге иштеш керек да. Мурда азыр жол жоболордун баардыгын азыр даярдап, бүгүнкү күндө да мына Ош шаарында биз деген биздин комитеттин биринчи жолу ушу комитет ошол жактан коллегиясын өткөрүп атат. Бияктан 3 область, Жалал Абад областы, Ош областы, Баткен областы баш болуп коллегия өткөргөн атабыз. Анын үчүн биздин Бишкектен вице-премьер Сабиров Равшан Азатович биздин комитеттин куратору дагы келди. Бияктан ошол губернаторлор менен бүгүнкү күндө аким райондордун акимдери менен чогуу бүгүн жакшы ошол мыйзамдар, кандай мыйзамдар кирет, кандай жаңылыктар болот, ошолордун баарын талкуулайбыз бүгүн Ош шаарында. Рахмат сизге. Анда келгенден дагы кененирээк маалымат берет болушуңуз керек. Ыраазычылык билдирели. Биз менен байланышта болгон Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Жиргалбек Сагынбаев болду. Албетте жакшы маалыматтарды берип өттү. Мына ушул жетим тоо жөнүндө айта турган болсок, жетим тоону иштетүүгө, кенди иштетүүгө 21-кылымдын заманбап техникалары колдонулат дейт. Жана жетим тоодо мөңгү жана дарыялар жок, экологияга зыян тийбейт деп маалымат беришкен экен. Ошондой эле өкмөттүн билдирүүсү го бул, Ооба. Ошондой эле айлана чөйрөгө зыян тийгизбеш үчүн эми темир жол курулат деген дагы маалыматтар бар экен. Эми өкмөттүн маалыматын баягы толук айта турган болсок, Нарын облусунда жайгашкан жетим тоо кени кытайлык компанияга берилип кетти деген чындыкка дал келбеген маалыматтар тарап жатат. Мындай жоопкерчиликсиз билдирүүлөр коомчулуктун адашуусуна, чыңалууга алып келип, инвесторлорго карата терс мамилени күчөтөт дейт. Жетим тоо кени мамлекетке таандык жана бир дагы чет элдик компания геологиялык чалгындоо же иштетүү укугуна ээ эмес. Мамлекет аталган кенди өз алдынча иштетүүнү пландаштырууда, ал үчүн өзүнчө мамлекеттик компания түзүлөт. Бул кенди өз алдынча иштетүү менен өлкөдө, анын ичинде Нарын облусунда жаңы өндүрүш ишканаларын ачууну, кошумча жумуш орундарын түзүүнү шарттайт. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык жетим тоо кениндеги Данга участкасын иштетүүдөн гана жылына $200 миллион ашуун киреше түшөт. Бул бюджеттин кирешесин көбөйтөт, социалдык программалар каржыланат жана акчанын бир бөлүгүн өлкөнүн тышкы карызын төлөөгө жумшаса болот. Бул долбоорду ишке ашырууда салыктарды төлөөдөн тышкары жергиликтүү элдин кызыкчылыктары эске алынып, дүн кирешенин 2% Нарын облусунун өнүктүрүү фондуна чегерилет экен. Абдан жакшы маалымат экен. Албетте бизде ошондой бир чоң долбоорлор мамлекеттин өлкөнүн өзүнүн күчү менен ишке ашышы үчүн ал турсун канчалаган чоң ири инвесторлордун катышуусу менен ишке ашкан күндө да өлкөдө коомдук саясий туруктуулук өтө зарыл. Жогоруда айтылгандай мыйзам иштеген өлкөгө инвестор да келет, мыйзам иштеген өлкөдө экономика дагы жана башка дагы ийгиликтер жаралат деген маселе бар. Мыйзам иштеген өлкө демекчи, кече жакында эле Россиянын президенти Владимир Путин адаттагыдай жыл ичиндеги жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында Кыргызстан тууралуу дагы пикирин билдирип кетти. Албетте биздин өлкө, биздин жарандар баягы эгемендүү мамлекет катары өз тагдырыбызды өзүбүз чечебиз, өзүбүздүн аракетибизге жараша болот. Ошентсе дагы мындай ири державанын өкүлүнүн пикирин мен жакшы жагына мындай түшүндүм да. Өлкө өзүнүн мындай бир багытын издеп жаткан мамлекет катары баалагандай түшүндүм. Анткени баягы батышты туурап, батыштын жанагы жолу менен өзүнүн жолун издөө аракети болуп атат деген сыяктуу айтылган, бирок өлкө өзүнүн жолун издеп атат деп белгиледи да. Демек биз эгемендүү мамлекет катары көз каранды эмес мамлекет катары өз жолубузду өзүбүз издеп жаткандыгыбыздын бир белгиси катары кабыл алышыбыз керек. Мына сааттын жебеси дагы 8ге жакындап калды окшойт. Валюта курсу тууралуу дагы маалыматты берип койбойлубу, Бүгүнкү күндө жакшы болот. Бүгүнкү күндө кандай болду? Валюта курсу мурдагы күндөргө салыштырмалуу айрыкча доллар боюнча чыңгыз. Анткени доллар абдан өсүп кетти, жогорулап кетти деп соңку күндөрдө биздин соода экономикалык мамилелерге, деги эле элдин соода жүгүртүүсүнө, кадимкидей турмушуна да кадимкидей таасирин тийгизип атпады беле. Анан бүгүнкү күнгө 18 декабрга карата Улуттук банктын маалыматы боюнча бир АКШ доллары 83 сом
болуп турат. Бирок айрым алмаштыруу пункттарында, валюта алмаштыруучу пункттарда мындан да төмөнүрөөк экендигин көрүүгө болот деген маалыматтар бар. 1 евро 101 сомдун тегереги, 1 орус рубль 1 сом 13 тыйын, казак теңгеси 19 тыйын. Мурдага караганда бир аз өзгөрүү бар. Биз валюта курсу деги эле доллардын курсу анын өйдө төмөн болушу тууралуу эксперттер, талдоочулар менен кийинки бөлүктө кененирээк сүйлөшөбүз. Эми ушул туруктуулук сакталабы же болбосо баягы кандай учурда жогорулап кетиши мүмкүн же кандай учурда төмөндөйт, айтор мунун баардыгын алдыңкы саатта тагыраагы 8ден кийин атайын эксперттердин маалыматында уга аласыздар. Анда азыр жаңылыктарга кезек берели. Ооба, жаңылыктарга кезек берели. Кыргызча чыгарылышы менен таанышасыздар. Микрофондо кайрадан кесиптешибиз Бакыт Тапаев. Рахмат. Президенттик шайлоого жана референдумга карата чет өлкөлөрдө шайлоо участоктарынын саны көбөйдү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык дүйнөнүн 28 өлкөсүндө шайлоо жана референдум участоктарынын жалпы саны 48ге көбөйдү. Чет өлкөлөрдөгү 48 участогунун ичинен 15 Россия Федерациясынын аймагында, анын ичинде 5 Москва шаарында жайгашкан. Өкмөткө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн базасында Москва жана Тюмень шаарларында шайлоо участоктору тарыхта биринчи жолу түзүлдү. Баткен областынын Тажикстан менен чектеш аймактарындагы абал ыйгар муктуу өкүрү менен күч түзүмдөрдүн көзөмөлүндө. Бул тууралуу өкмөттүн аталган областагы ыйгар муктуу өкүрүнүн басма сөз кызматкери Чолпон Бердигулов биринчи радиого билдирди. Анын белгилешинче, Баткен районунун Тажикстан Республикасы менен чектешкен Аксай айылында абал тынч Аксай Варух жолунда транспорт каттамы жүрүп жатат. Учурда Баткен районунун Тажикстан Республикасы менен чектешкен Аксай айылында абал тынч, Аксай Варух жолунда автоунаа каттамы жүрүп жатат. Баарыбызга маалым, ошо кечээ 16 декабрда кечинде Баткен районунун Аксай айылынын тургундары ушул аталган айылда улам мал жандыктары жоголуп жатканын, уурулук фактылары катталып жатканын айтышып, ушул малдарды табуу талабын коюп, Аксай Варух жолун буушкан. Бул окуя боюнча ошол эле замат Баткен районунун акими Каланбек Маркаев жерине барып, ошол чогулган эл менен жана Тажикстандын Исфара районунун акими менен жолугушкан. Жолугушуудан соң чогулган эл тарап Аксай Варух жолу ачылган. Уурулук боюнча маалымат түшөрү менен ошо Кыргызстандын жана Тажикстандын ички иштер кызматкерлери биргеликте ушу малдарды издөө иштерин башташкан. Ал эми азыркы учурда ыйгар муктуу өкүл жергиликтүү бийлик органдарына жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине чек аралаш аймактарда коомдук коопсуздукту сактоо, чыр-чатактардын алдын алуу, элдин нааразычылыгын жараткан ушундай окуяларды дыккат иликтөө боюнча тапшырмаларды берди. Азыркы учурда чектеш жайгашкан аймактын Кыргызстан менен Тажикстандын жергиликтүү бийлик органдары жана күч түзүмдөрү биргеликте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп иш алып барышууда. Бишкектеги мектеп окуучуларынын кышкы каникулдан кийинки окуулары эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу чечилет. Бул тууралуу биринчи радиого Билим берүү жана Илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы башкармалыгынын башчысы Марат Үсөналиев билдирди. Анын белгилешинче, учурда мамлекеттик муниципалдык мектептер дагы деле онлайн режимде окутулуп жатат. Буга мектептердеги окуучулардын көптүгү жана эпидемиологиялык жагдай себеп болууда. Кыргызстанда март айынан бери коронавирус жуктуруп алгандардын 33% Бишкек шаарына туура келет. Бул тууралуу вице-мэр Айжан Чыныбаева маалыматчыйында билдирди. Коронавируска чалдыккан 14 миңден ашык кишинин 970-и 18 жашка чейинкилер, 931 бейтап 18ден 30 жашка чейинкилер, 60тан өткөндөр 2934-тү түзөт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму COVID-19 келип чыгышын иликтөө үчүн эл аралык комиссияны Кытайга жөнөтөт. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, комиссия ар кайсы өлкөлөрдөн келген 15 эксперттен турат. Алардын көзөмөлүндө кытайлык адистер тарабынан адамдардан жана жаныбарлардан анализдин негизинде байкоо жүргүзүлөт. Иликтөө 6 аптага созулат. Ухань шаарында чыккан COVID-19 алгачкы учурлары өткөн жылдын 31 декабрында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна кабарланган. 17 декабрда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин салтка айланган басма сөз жыйынын өткөрдү. Коронавирус пандемиясына байланыштуу бул жыл онлайн уюштурулду. Россия лидери пандемиянын экономикага тийгизген таасири, вакцина жана эл аралык мамилелерге байланыштуу журналисттердин суроолоруна жооп берди.
ысык көл областында күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык 17 декабрда саат 21:02 болгон жер титирөө Жетегиз районунун Светлая Поляна, Подгорная, Чоң Кызыл суу айылдарында 3 балл, Жетегиз, Тилекмат, Ак Төбө, Мундуз, Жалгыз Өрү, Кызыл суу айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Бишкек шаарынын окуучулары Москвада онлайн өтүп жаткан эл аралык мегаполистердин олимпиадасына катышып жаткандыгын мэриядан билдиришти. Сынак математика, физика, химия, информатика сабактары боюнча өтүп, республикалык жана шаардык олимпиадалардын жыйынтыгынын негизинде тандалып алынган 8 окуучу өз күчтөрүн сыноодо. Биринчи тур кечээ болду. 19 декабрда экинчи тур өткөрүлөт. Мегаполистердин олимпиадасы эл аралык командалык таймаш жыл сайын Москвада өтөт. Биринчи жолу атылган сынак 2016-жылы өткөн. Анда ага 22 мегаполистен 173 окуучу катышкан. Кыргызстандык самбочулар Сербиядагы дүйнө чемпионатында 6 медаль багындырышты. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти. Новый Сад шаарындагы мелдешке 30 өлкөнүн 400 спортчусу катышкан. Байгөлүү орундарга илинген балбандар шаардагы спорт мектептеринин окуучулары. Дайырбек Кырыяев 74 кг чейинки салмакта жана Шумкарбек Бактияр уулу 68 кг чейинки салмакта күмүш медалдарды утушту. Ал эми 52 кг чейинки салмакта Самара Абдумалек кызы коло медалга ээ болду. Валюталар курсу менен таанышып, 1 Америка доллары 83 сом 14 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 13 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө маалыматы менен тааныштыра кетели. Бүгүн Чүй жана Ысык көл областарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, Таласта 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 1-6 градус жылуу болсо, Нарында 4-9 градус суук. Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 0-2 градус жылуу болот. Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун толкунунда таңкы бурулуш программасын алкагында жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кесиптешибиз Бакыт Тапаев тааныштырды. 8 саат 4 мүнөт биз программабызды алда карай улантабыз. Уланта берели. Мына биз жогоруда дагы айтып кеттик эле. Бүгүнкү күндө ошол соода алака маселелеринде деги эле адамдардын, жарандардын күнүмдүк керектөөлөрүндө ошол биздин Кыргызстанда доллардын курсунун жогорулап жатышы бир топ таасирин тийгизип жатат. Бүгүнкү күндө чын эле кадимкидей бир аз ылдыйлагандыгы көрүнүүдө. Айрым учурда ар кандай сөздөр айтылып атат, өлкөдөгү бир саясий өнөктүктөрдүн алдында атайлап түшүрүп жатат деп атышат, же болбосо атайлап кармап туруп жатышат деп атат. Эми серепчилер өздөрү мындай өздөрүнүн бир конкреттүү ой божомолдорун айтпаса, бул боюнча ар кимибиз ар кандай айта берсек сөз көп боло берет. Бирок чын эле доллар менен евронун наркы бир топ эле жогорулагандыгын бардыгыбыз күбө болдук. Бул күнүмдүк керектелүү азык түлүктөрдү, товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү дагы кымбаттатты десек болот. Азык түлүктүн кымбаттап жаткандыгын күн сайын айтып атышат. Эми бул жогоруда айтылгандай пандемиянын жанагы өз ара мамилелердин, чек аралардын жабылышынын дагы кесепетинен болушу толук мүмкүн. Бул боюнча биз Улуттук банктан маалымат алып алалы, андан кийин серепчи менен байланышып анын дагы оюн укпайлыбы? Жакшы болот. Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева менен маектешип мына ушул темада сөз кылган элек, анда ошол маалыматты угалы. Айдайым, мына соңку күндөрдө доллардын курсу төмөндөдү. Улуттук банктын кайра жасаган интервенциясынанбы же дагы башка себептери барбы мунун? Биринчиден айтып кетчү нерсе, барыңыздар билгендей, бизде өзгөрүлмөлүү валюталык алмашуу курсу режими тандалып алынган. Бул режимге ылайык алмашуу курсу чет өлкө валютасына болгон суроо талаптын жана сунуштун негизинде аныкталат да. Башкача айтканда, баягы бул рыноктук механизмдер аркылуу болот да. Бүгүнкү күндөрдө чындыгында ошо бул режим алмашуу курсу чет өлкө валютасын сунушу менен да суроо талапка жараша бир убакта жогорулашы мүмкүн, же болбосо төмөндөшү мүмкүн. Мисалы валюта базарында канчалык мисалы валюта көп болгон учурда анын курсу төмөндөп, жетишсиз болгон учурда баягы жогорулашы мүмкүн да. Ошо 2020-жылдын ноябрь айында жана ошо 10 декабрга чейин ошо валюта рыногунда чет өлкө валютасына болгон суроо талаптын жогорулашы байкалганда, бул кээ бир учурда улуттук валютанын баягы валютанын келечегине жөнүндө дүрбөлөң менен да коштолушкон да. Ошого байланыштуу баягы алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүнүн жөнгө салуу максатында Улуттук банк АКШ долларын сатуу боюнча интервенцияларды жүргүзгөн.
ошонун эсебинен да валюта рыногундагы кырдаалды турукташтырууга мүмкүн болду да. Анткени өзүңүздөр да көрүп турдуңар, ошо 84,9 барып ошо токтоду да. Башка айтканда ошо жанагы рынокто болгон суроо талапты Улуттук банктын интервенциялары аркылуу канааттандырууга мүмкүн болду да. Анткени ошол мезгилде Улуттук банк чет өлкө валютасынын негизги сатуучусу гана катары иш алып барды да. Башка айтканда Улуттук банктан башка рыноктун катышуучулары суроо талапты канааттандыруу үчүн чет өлкө валюталарын сата алган жок да. Ошонун негизинде бир нече интервенциялар өткөзүлгөн. Андан тышкары азыркы валютанын курсунун төмөндөшү көп факторлорго байланыштуу. Биринчиден бул баягы тышкы факторлор жана ошондой эле биздин валюта рыногунда болуп аткан ички факторлор дагы өзүнүн баягы ошол себеп болуп атат да. Мисалы, ушу ноябрь айларынан бери эл аралык финансы жана жанагындай эле зат базарларында ошо чейки муңай заттын баалары жогорулашы дагы белгиленип атат. Андан тышкары АКШ долларынын глобалдык төмөндөшү дагы байкалганда. Андан тышкары ошо Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөш болгон өлкөлөрүнүн улуттук валюталарынын ошо АКШ долларына карата дагы позицияларынын да бекемдеши бул тышкы факторлордун себеби да. Ошол эле учурда ички факторлор дагы. Мисалы, азыркы учурда экспорттук импорттук операцияларынын жаатында өлкөнүн төлөм балансынын жакшырышы дагы өзүнүн салымын киргизип атат. Андан тышкары ички валюта рыногунда суроо талап жана мен жогоруда айткан Улуттук банктын интервенцияларынын негизинде суроо талап толугу менен канааттандырылган да. Ошонун негизинде баягы башкача айтканда ошо валюта рыногунда валюта, чет элдик валюта АКШ доллары жетиштүү болгондуктан жана сунуш анын суроо талабына караганда басымдуулук кылганына байланыштуу бүгүнкү күндө курстун ылдыйлашы байкалып атат да. Улуттук банк өз учурунда ички жана тышкы валюта рыноктарында кырдаалды дагы азыр көзөмөлдөп турабыз жана зарыл болгон учурда ошо акча кредит саясатынын алкагында тиешелүү операцияларды жүргүзөбүз да. Бул маалымат же бул жооп биздин коомчулукка абдан керек болуп турат бүгүн. Улуттук банк доллардын курсун туруктуу кармап туруу аракетин улантууга каржылык потенциалы жетеби? Каржылык потенциалы албетте жетиштүү. Каржылык потенциалынан башка мыйзамдын чегиндеги акча кредит саясатынын инструменттери да, каражаттары дагы жетиштүү да. Бүгүнкү күндө ушу биздин эл аралык камдардын көлөмү 3 миллиард долларга жакын, 3 миллиард АКШ долларына жакын сумманы түзөт. Бул негизги эл аралык нормаларга жараша дагы кыйла жогору көрсөткүч. Анткени ошо болуп турган импорттун жана ошо кызматтардын 6 айлык көлөмүн төлөөгө 5,5-6 айлык көлөмүн төлөөгө мүмкүнчүлүк берет. Эл аралык стандарттар боюнча эгерде ошо өлкөнүн эл аралык резервдеринин көлөмү ошо боло турган импорттун жана ошондой эле кызматтын 3,5-4 айлык баасын баса турган болсо, мында жетиштүү болуп саналат да. Бүгүнкү күндө биздин көрсөткүч ошо 6 айлык баягы бааны жабууга мүмкүнчүлүк берет да. Ошондуктан жетиштүү биздин ресурстар дагы жана ошондой эле мүмкүнчүлүк дагы жетет экен. Чоң рахмат Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева биз менен маектешти. Абдан маанилүү, анан бүгүнкү күндө элди абдан кызыктырып аткан суроого жооп болду окшойт. Мына чын эле интервенция кайра жасап эле болгон запасты түгөтүп эле интервенция кылып атышат. Анан акча да калбай калды, запас калбай калды деген дагы сөздөр айтылып аткан. Ушинте берсе бизде потенциал жок калат, акча жок калат деген да сөз болуп аткан. Конкреттүү ушул Улуттук банктын өкүлүнүн жообу болду окшойт. Эми мындан аркысы дагы өлкөдөгү баягы экономикалык процесстерге жараша болот болуш керек. Бул боюнча биз атайын адис менен ушул багытта сүйлөшүп көрбөйлүбү, чыңгыз? Сөзсүз түрдө маалымат алып, мындан ары дагы кандай өңүттө иш жүрөт, ошол тууралуу сүйлөшүп көрөлү. Биз менен байланышта экономика илимдеринин доктору профессор Абдыров Төлөнбек Шакирович бар. Төлөнбек Шакирович, саламатсызбы?
саламатсыңарбы? Мына жаңы эле сиз дагы өзүңүз уктуңуз окшойт, Улуттук банктын өкүлүнүн ошол бүгүнкү күндө алгач ушул жөнүндө сүйлөшүп алалычы. Абдан жогорулап бара жаткан доллардын төмөндөшүн сиз эмнеден көрүп турасыз? Бул сөзсүз эле биздин элдин жашоосуна, турмуш тиричилигине, ошол эле өлкөдөгү экономикалык ар кандай каржылык процесстерге да таасирин тийгизет да. Ооба туура. Эми мен мурунку деле ошол интервьюларымда деле айтып жүрчүмүн. Эми тиги Улуттук банк сөзсүз түрдө ушул жанакындай өзүнүн баягы инструментарийлары менен колдонуп, сөзсүз түрдө ушул жанакы рынокто болуп аткан доллардын кунунун өсүшүнө бир бөгөттөрдү койгонго аракет кылат деп эле ушундай эле айтып эле келатам. Анткени Улуттук банктын деле ушул көп эле немелери бар, инструментарий. Эң нескиси ушул жанакы интервенция кылып туруп, анан ушул доллардын өсүшүнө, кунунун өсүшүнө ушундай бир канча жылдан бери эле ушинтип эле баягы күрөшүп эле келатат да. Анткени доллардын куну өскөндө бул биз үчүн аябай мындай бир кыйын жанакындай бир шарттарды жаратат да. Анткени биз эми түшүнүшүбүз керек да, ошол көбүнчө товарларды импорт кылганда биз деген ошо доллар менен сатып алабыз. Доллар эгерде куну өсүп кетсе, сөзсүз түрдө бул деген жанакы баасы өсүп туруп, анан жөнөкөй эле жарандарга кадимкидей эле ошол бир кыйынчылык жаратат да. Жанакы банктын өкүлү айтып кетпеди. Бунун себеби баягы өсүшүнүн себеби ар кайсы жагдайлар болуп атат. Бул деген ошо тышкы факторлор, ички факторлор дегенде. Эң нескиси ошол жанакы пандемия деген бир кыйынчылыктар пайда болду. Жанакындай чийки мунай заттардын өсүшү, тиги Америка мамлекети алар дагы ошо глобалдык жанакындай ар кандай бир өзүнүн ошол доллары менен, валютасы менен ар кандай бир саясаттарды жүргүзүп, анын бекемдешине дагы бир жакшы бир өргөлөр түзүп эле ошентип анан жалпы бул дүйнө жүзүндөгү тиги процесстер болуп бараткан кезде анан ошентип тиги кунуна кадимкидей жалгыз эле биздин эле мамлекетте эмес, ошол башка ошол биздин деле кошуна Россия, Казакстандарда да эле ошондой процесстер байкалып турат да. Бирок ошол жанакы интервенция кылып, анан жанакындай баасын кунун баягы көтөртпөгөнгө бир аракет кылып аткандары, Улуттук банк илгертен бери эле ошондой бир иштер жасап келаткан. Эгерде өзүңөр билсеңер, мына жылдын башынан бери эле уже 500 миллион долларга жакын интервенция кылып, ушул жанакындай кунун эми азыр немеге келтирди. Бул деген жанакындай дагы бир себептер болот да. Эгерде бир кичине доллардын өсүшү башталганда эле кичине паника болуп, анан ошондо дагы кичине баягы көтөрүлүп кетет да. Элдер баягы аябай көтөрүлүп атат деп доллар сатып алышат. Бизнесмендер дагы ушундай көтөрүп бир долларды алып коет. Анан ошону менен кичине неме таасир этет экен да ал дагы, демек, Ал дагы ошон үчүн бул как ички фактор деп ушундай бир немеси, белгиси бар да. Бул өткөн ушул көрүнүшкө ушуну мүнөздөмө катары көрсөк болобу? Дүрбөлөңгө түштүк деп. Дүрбөлөңгө анысы деле анча мынча болсо деле анысы деле бар. Бирок эң эскиси ошол жанакындай биз сода кыла турган кезде ошол жанакындай доллардын керектиги болуп туруп, анан анда дагы ошол өсүш бир эле жанакы эле ички фактор деп айта албайбыз. 4-5 фактордон кошулуп, анан ошол жанакындай өсүшүнө бир немеси таасирин тийгизет да. Эң эскиси мына бул жанакы экономикабызда эгерде бир туруктуу болуп, мындай тынч болуп турса эле, жанакы Улуттук банк өзүнүн иш аракеттерин жасагандан кийин ошол доллардын куну бул өзүнүн бир калыбына келет да. Бул дайыма эле ушундай да. Биз эң эскиси ушул жанакындай паникага да болбошубуз керек. Анан жанакындай башка дагы бир факторлорго да карап, анан Улуттук банк дайыма эле ошол көзөмөлүн алып турат да, неме кылбайт да, тиги акчаны көп көтөртпөй. Эң эскиси ушул мен башында эле айткам, бул кичине өйдөлөп барып турган, кайта дагы кичине ылдыйлат. Бирок эми
азыркы бул ушул немеде мындан ылдый эми өтө түшүп кетпейт, бирок ушул немеде болуп турат да. Кармалат ушул. Төлөнбек Шакирович, мына биздин Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө азык түлүк боюнча да бир топ мындай коңгуроо кагылып атат. Өлкөдө азык түлүктүн кымбатташы дагы бир топ маселе жаратты да. Анан бул дагы ошо доллардын кымбатташына жана алтын куймаларынын, бензиндин, дизелдин бааларынын өсүшүнө дагы байланыштуубу? Анан биз өлкөдө ушул азык түлүк коопсуздугунун алдын алуу үчүн, азык түлүктүн өтө кымбаттап калк жабыр тартып калбашы үчүн кандай мамилелерди жөнгө салышыбыз керек? Мисалы, кызматташ өлкөлөр мененби же болбосо соода алака түзгөн өлкөлөр мененби? Мындан аркы мисалы мына жанакы азык түлүк продукцияларынын жанакы саны 9 түрлөрү бар да. Анын болгону эле ошол 3 биз деле өзүбүз камсыз кыла алабыз да. Бул жана картошкасы менен, жана сүт азыктары менен, андан тышкары жанакы жер жемиш менен да. Калганы болсо бүт биздики деген жанакы тышкы рыноктардан баары алып келебиз да. Ошол деле жумурткасы бир 47%-га чейин камсыз кыла алабыз. Шекер менен 67%-га өзүбүз камсыз кыла алабыз дегендей. Жанакы мөмө жемиштер болгону эле бир 20% менен. Ушундай көрүнүштөр бар да. Анан биз деген баары аны алып келгенде, башка жерден алып келгенде доллар менен сатып алып туруп, ал сөзсүз түрдө жанакы доллардын эгерде куну кымбат болуп турса, биздин ошол товардын дагы баасы кымбаттап кетет да. Ошон үчүн көп эле учурда мамлекеттер жанакы өзүнүн азык түлүк коопсуздугун эгерде бекемдейин десе, ошол ар кандай жанакы 9 продукциянын ичине кирген продукциялардын өзүн камсыз кылышат да. Же болбосо мына жанакы ЕАЭПтин алкагында биз деген ошол жана келишимдерди түзүп, жалгыз эле доллар менен иштебестен жанакы рубль, сом болобу, ушундай бир сом теңге болобу, ошондой бир нерселерге жанакы өтүп туруп, анын келишимдерди мен баягы билем да, мурун түзүп жүрүшкөн ошо сом, рубль деп мисалы көп эле продукциялар жүргүзүлдү. Ошону дагы күчөтүп, ошону менен дагы иштеш керек да. Ишса доллардын жанакы өсүшүбү, өспөшүбү мындай бир таасир тийгизбегендей кылып туруп, башка жанакындай валюталар менен иштешип, андан тышкары жанакы эми азыркы бийлик деле түшүнүп атат болуш керек. Ушул жанакы азык түлүк коопсуздугун бекемдеп, эгерде ошонун баарын жөнгө салбасак, бул дагы эле бир таасир тийгизе берет. Мына мисалы ошол деле суу май менен болгону эле биз деген анын деле биз 27% менен эле өзүбүздү камсыз кыла алат экенбиз, калганын сатып келет экенбиз. Аба илгеркидей кылып туруп, тоон этегине жанакындай рапстарды айдап, ошондон май чыгарып, мындай ошонун баарын азыр жандандырыш керек да, ошо иш жүрүш керек. Ошондо мондай бир өтө баягы немеде өсүшү мындай бизге байкалбай калат да, эгерде өзүбүздү камсыз кылып мындай. Анан азыр чек аралардагы жабык да, доллардын төмөндөшү же өсүшү буга дагы байланыштуу болушу толук мүмкүн да. Азык түлүктү ташып берүүдө дагы. Ошол да азык түлүктү биз деген айтып атпаймынбы, ошол бир 70%га чейин биз деген азык түлүктү ошол сатып алабыз. Аларды ошол чек ара ачык жабык, алардын баардыгы ошол таасир тийгизе турган, ошол именно ушул жанакы азык түлүк продукциялары менен да. Элдер азыр мындай баягы кризисте болгондо кымбат мебель же кымбат мындай аппаратура албайт да. Эң эскиси ошол ала турганы ошол азык түлүк ар кандай жанакы продукциясын алат да. Ошол азык түлүк продукциясы ошол кайсы мамлекеттен келген? Кытайдан келе, Кытай азыр границасын жаап койсо, ошол көп эле коңшу мамлекеттерден. Ошолор менен биз деген жанакындай айтып атпаймынбы, доллардан качып жанакындай бир келишимдерди түзүшүбүз керек да. Сом теңге, сом рубль деп. Ошондой кичине бизге биз жеңилирээк болот деген эле кеп да. ЕАЭПтин алкагында мисалы ошол ЕАЭПке кирген өлкөлөр өз ара бири-бирине керектүү товарлар менен, азык түлүктөр менен ошол сиз айткан өздөрүнүн валютасында өз ара соода мамилелерин түзүп алса болот экен да демек. Болот. Ал жанакы эгерде эсиңерде болсо, убагында тиги Россияда дагы, бизде дагы бир демилге чыккан дедоларизация депчи, доллардан кетүү депчи. Анан ошондо жакшы эле бир келишимдер эле түзүп башташкан, ошол жанакы сом менен, рубль менен ошол
биз менен иштешели депчи. А бирок азыркы эми жанагы Россиядагы бизнесмендер кайта эле доллар менен сатып атат. Ошол деле суу майларды, ошол деле башка жанагы жумурткалар болобу, жана башка бир азык-түлүк продукциясын. Анан ошонун баардыгы жанагы эгерде доллар өсүп турса, ошо таасирин тийгизип атпайбы, бир жанагы терс таасирин. Ошон үчүн мен ойлоп атам, мамлекет жактан ээптин алкагында сөзсүз түрдө ошону жумушту жүргүзүш керек дагы эле. Күчөтүп, баягы дедоларизация деген багытты дагы эле ошо күчөтүп, ошону менен ойлойм эгерде иштебесе, буюрса мындай бир катуу жана мындай бир терс таасирин тийгизбейт деп ойлойм да. Демек баягы жолун тапса болот экен да, Төлөм мырза. Сөзсүз эле азык-түлүк кымбаттап кетет, анан доллар кымбаттаса биз кыйналып калабыз, мындайча айтканда курап калабыз дегенге негиз жок. Мындай жолун издесе болот экен да. Болот, сөзсүз түрдө болот. Ошон үчүн мен айтып атам, жана азык-түлүк көбүнчө продукциясын биз деген ошол коңшу мамлекеттерден алабыз. Ошол Өзбекстандан деле алабыз. Ошол эле Казакстан, Россиядан. Анан ошол эгерде жанагы доллардан качып эле башка валюталар менен эгерде биз деген жумуштарды жүргүзүп баштасак, ал мындай катуу жанагындай бир запкысын тийгизбейт да. Жакшы экен. Рахмат сизге, урматтуу угармандар. Биз менен байланышта экономика илимдеринин доктору, профессор, экономика маселелери боюнча серепчи Абдыров Төлөнбек Шакирович болду. Ыраазычылык билдирели, сөзүбүздү уланта берели. Чыңгыз, байкадыңбы, мына жогоруда серепчи да айтып атпайбы? Бүгүнкү күндө биз баягы кымбатчылык болуп кетет, эмки жылы таптакыр курап калабыз дебей, бир жолдорун издешибиз керек деп. Ал эми ал жолдордун бири реалдуу айтып берди бул киши. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр өз ара алака катыш соода мамилелерди өздөрүнүн валютасында жүргүзө берсе, бир топ жеңилдик болот деп атат. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр өз ара бир келишимге келип алып эле, ошол жана атайын экономикалык комиссия иштейт да. Ошол эле Белоруссиядан, ошол эле Россиядан, ошол эле Казакстандан керектүү товарларды алып келип, Кыргызстандан ошол жака чыгарып, өз ара келишимдердин негизинде ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү бар экен. Эң сонун. Анан дагы экономист Кубан Чороев дагы өзүнүн пикирин билдирген, доллардын курсунун көтөрүлүшүнө негиздер жок деп айткан. Бизде өткөн айларда доллардын курсунун көтөрүлүшүнүн себеби девальвациялык күтүүлөр болгон дейт. Дүйнөлүк рынокто процесстер жүрүп жатат. Кыргыз өлкөсүндөгү көптөгөн кишилер сактаган акчасын долларга айлантып коеюн деп, долларга болгон талап көбөйүп кеткен дейт. Азыр андай жагдайлар жоюлуп, элдер жай турмушка келип калгандыктан курс кайра артка ойноп жатат. Бул процесс өйдө төмөн боло берет. Бирок мурунку кризиске чейинки деңгээлге кайра артка тартуу күчү болот. Ошондуктан азыркы болуп жаткан процессте мыйзам ченемдүү деп айтсак болот. Доллардын курсунун көтөрүлүшүнө негиздер жок, доллардын курсун дүйнөдө процесстер көтөргөн жок да дейт. Бул дүйнөлүк процесстерге болгон реакциябыз, бул болгону дүрбөлөң деп пикирин билдириптир. Азыр ааламдашуу доору дүйнөнүн кайсы бурчунда кандай маселе жаралса дагы тез эле тарайт, анын жолун издейт, табат, анан ал бардык өлкөлөргө өзүнүн мындай тажрыйбасын жайылтат дегендей, бүгүнкү күндө кандай күн болгондо дагы кандай маселе жаралса дагы аны чечкенге толук мүмкүнчүлүк бар деген жакшы үмүттөр менен жашайлы. Албетте. Мына ушул доллардын дагы баягы курсу түшүп олтуруп, баягы биздин колдонууга мүмкүнчүлүк болгон же болбосо мына ушул азык-түлүктү кымбаттатпаган, биздин шартка туура келе турган бир жагдай болсо экен дейли. Анан эгерде соода сатык дагы эле ушинтип токтоп тура берсе, тагыраагы чек ара жабылып турган болсо, доллардын курсу 70 сомго чейин түшүп кетиши мүмкүн деген дагы пикир бар экен. Бул пикирин Кыргыз Республикасынын Жоолук кеңешинин депутаты Акылбек Жапаров айткан экен. Демек, ар кандай тараптарын карап турушубуз керек. Бирок эми чек аралардын жабылып калышы, анан өз ара соода алака мамилелердин токтоп калышы такыр эле мүмкүн эмес го, ушундай шартта. Токтобой эле койсун, бирок ар бир өлкөдө өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша бир жолдорун таап, механизмдерин иштеп чыгып, анан ушул багытта аракеттер күчөтүлө берсин. Анткени Кыргыз Республикасынын
өкмөтү, азыркы тапта бийлик жүргүзүп аткан ошол баардык түзүмдөр, экономика министрлиги, каржы министрлиги бул боюнча бир топ маселелерди өз ич ара карап, мындай бир пайдалуу анан реалдуу чечимдерге келүү жагында иш аракеттерди көрүп жатат. Кечээ күнү жогорку кеңеште пенсия маселеси боюнча дагы 2019 жылга бюджеттин аткарылышы дагы жана башка маселелер боюнча бир топ сөздөр болду. Олуттуу сунуштар дагы болду. Ишке ашпай реалдуу эмес деген дагы маселелер козголду депутаттар менен бирге. Ушул маселелер талкууланды. Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын орун басары дагы ушул боюнча өзүнүн ойлорун, пикирлерин айтып, бир топ талкуу жаралды да, Чыңгыз. Анан биз азыр ушул таңкы бурулуштун негизги маселесинде ушул пенсия маселесине токтололу деп турабыз да. Пенсия маселесине келе турган болсок, эми баягы учкай айта турган болсок, социалдык фонд айтып атат, эч кандай 2021 жылы баягы токтобойт, пенсия кечиктирилбейт, маселе жаралбайт, убагында берип турабыз. Бул баягы биздин мойнубуздагы милдет дейт. Эгерде биздин күчүбүз жетпей кала турган болсо, финансы министрлиги баягы жардамда даяр турушат, алар колдоп кетет деген баягы пикирин билдиришкен. Абдан жакшы экен. Анда биз азыр бир аз убакыттан кийин Facebook пайдалануучуларга дагы, угармандарыбызга дагы эскертип коелу. Саат 8-ден 35 минута өткөндө таңкы бурулуштун негизги маселесинде ушул пенсия тууралуу кеңири сөз кылабыз. Угармандарда дагы бул боюнча суроолор абдан көп топтолуп калды болуш керек. Урматтуу радио угармандар, сиздер таңкы бурулуштун негизги маселесинде саат 8-ден 35 минута өткөндөн баштап уга аласыздар. Пенсия тууралуу 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 таңкы бурулуштун негизги маселесине, пенсияга байланышкан суроолорду бере аласыздар. Ал эми биз таңкы бурулуштун бул бөлүгүн жыйынтыктайлы. Жана дагы ошол суроолор боюнча эле албетте Facebook'тан дагы кайрылыңыздар. Facebook'та түз эфирде алып берүүдөбүз. Биринчи радионун Facebook'тагы өздүк баракчасына кирсеңиздер, мына ошол жакта түз эфир бар. Алдына комментарийге жазсаңыздар, баардык маселени биздин кесиптештер өз баягы жеринен жооп алып берүүгө аракеттенишет. Эми таңкы бурулуш программасы ушуну менен аяктады. Албетте ар бир маалыматтын баягы жандырмагын чечип, ар бир маселенин алдыда бир жарык жолу бар экендигин чечип, бергидей бир маалымат бердик деген ишенич менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайлы. Бүгүн студияда Чыңгыз Рыскелдиев жана мен Талайгүл Чабдарова иштедик. Жана бизди техникалык жактан тейлеген кесиптештерибиз Бакташ Рахманов менен Азиз Чокморов болду. Урматтуу радио угармандар, мен азыр сиздер менен бир аз убакыттан кийин таңкы бурулуштун негизги маселесинде кайрадан жолугушам. Ал эми Чыңгыз. Ал эми мен сиздер менен коштошомун. Кайрадан таңкы бурулуштан жолугуп амандашканча саламатта калыңыздар дейли. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат